Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүн аябай сонун жаңылык бар. Биздин президентибиз Садыр Жапаров өзү вакцина алды. Ошондой эле Кытай 70% кыргызстандыктар вакцина албаса алаканы өзөт деген жалган маалыматтарды таратып жатат деген фейк биздин блогерлерге ишенмеңиздер деди. Ошондой эле биздин ажообуз болсо сиздер да ошо өз каалооңуздар менен алсаңыздар, кааласаңыздар алсаңыздар болот, каалабасаңыздар албай койсоңуздар болот дегендей кылды. Ошондой эле аксакалдарга да эскертүү айтып кетти. Азыр сиздерге ошол видеороликти коюп беремин. Ошондой эле азыр видеого лайк басып, ушул видеороликти таратып коюңуздар. Жана каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону сөзсүз түрдө күйгүзүп коюңуздар. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу кыргызстандыктар, мен силердин баардыгыңыздарга кайрылып кетемин. Вакцинациядан өтүңүздөр. Чагымчылдык кылып, жалган маалымат тараткан жана соц түйүндөрдө вакцинациядан өтпөгүлө деп жалган маалымат таратып аткандарга ишенбеңиздер. Ошол соц түйүндөрдөн элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, адамга зыян алып келет деген биздин элдерибизге, аксакалдарга да кайрыламын. Антип элди адаштырбаңыздар. Бул вакцина эч ким кыйнап алдырбайт. Ар бир адамдын өзүнүн жеке каалоосу менен болот. Мына мен дагы алдым вакцинаны. Дагы бир жалган маалымат таратып атышат соцсеттерден. Что Кытай мамлекети бекер берип атыптыр, анан 70% эмдөөдөн өтпөсө мамиле кылбайбыз деп атыптыр деп. Бул жалган маалымат, буга ишенбеңиздер. Эч ким вакцинаны бекер берген жок. Biz Kızılday akçaga, mamleketin elдин акчасына, бюджеттин акчасына сатып алып келип атабыз. 1.100.000 дозаны сатып алдык. Бул Синофарм Кытайдан. Албетте 300.000, андан сырткары 300.000 дозаны бекер берди, жардам катары. Ага биз тескерисинче ыраазычылык рахматтан айтышыбыз керек. Андан сырткары Россиядан 20.000 доза сатып алдык. Ал да Кызылдай акчага сатып алдык. 5.000 дозасы, андан тышкары 5.000 дозасын алар дагы бекер жардам катары Кыргыз мамлекетине, Кыргыз элине жардам катары берди. Буга дагы биз рахмат айтышыбыз керек. Ошондуктан туура эмес маалымат таратып аткандарга ишенбей, ар бир адам, ар бир үй бүлө вакцинадан өтүңүздөр. Мына мен бүгүн вакцинадан өттүм, өзүмдүн үй бүлөмдө өткөн, жүздөп экинчи уулум өтөлөгө аны да алып келип мына өткөрүп атам. Эч кандай андай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Рахмат болуңуздар.